Саламатсыңарбы балдар? 11 класстын геометрия предмети боюнча кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы пирамиданын көлөмү. Күн, Гиза, пирамидалар сыйкырдуу пейзаж, кылымдарды караткан сырдуу бир керемет, оазис сымал, закым сымал чөлдөгү бир зор Сахарада качан жана ким курганын ким билет? Бул сөздөр пирамидаларга арналып жатат. Бүгүн биз ушундай пирамидалардын көлөмдөрүн табуу жөнүндө өтөбүз. Адегенде биз пирамида жөнүндө билгендерибизди кайталап алалы. А1, А2, А3 жана башка АН көп бурчтугу берилсе, жана анын тегиздигинде жатпаган П чекити берилсе, бул П чекити менен көп бурчтуктун ар бир чокусун туташтырабыз. Алынган А1, П, А2, А2, П, А3 жана башка АН, П, А1 үч бурчтуктары жана берилген көп бурчтук менен чектелген көп грандыкты биз пирамида деп айтабыз. Же А1, А2 жана башка АН көп бурчтуктан жана жалпы чокулуу N үч бурчтуктан турган көп грандык пирамида деп аталат деп аныктама беребиз. А1, А2 жана башка АН көп бурчтугу пирамиданын негизи деп аталат. П, А1, А2, П, А2, А3 жана башка П, АН, А1 үч бурчтуктары пирамиданын капталграндары деп аталат. П чекити пирамиданын чокусу. Ал эми ПА1, ПА2 жана башка ПАН кесиндилери анын каптал кырлары деп аталат. Пирамиданы биз жазып же окуу үчүн анын чокусунан баштап, андан кийин анын негизинде жаткан көп бурчтукту атайбыз. ПА1, А2 жана башка АН бул N бурчтуу пирамида. Пирамиданын чокусун анын негизи менен туташтырган жана негизине перпендикуляр болгон кесинди пирамиданын бийиктиги деп аталат. Пирамиданын атоо анын негизиндеги көп бурчтукка карата аталат. Мисалы, негизинде үч бурчтук болсо, анда пирамиданы үч бурчтуу пирамида деп атайбыз. Эгерде пирамиданын негизи 4 бурчтук болсо, анда пирамида 4 бурчтуу пирамида деп аталат. Эгерде пирамиданын негизинде каалагандай N бурчтук болсо, анда ал N бурчтуу пирамида деп аталат. Эгерде пирамиданын негизи туура көп бурчтук болсо, башкача айтканда бардык жактары барабар, бардык бурчтары барабар болгон көп бурчтук болсо, анда ал пирамида туура пирамида деп аталат. Пирамиданын чокусун анын негизинин борбору менен туташтыруучу кесинди анын бийиктиги болот. Туура пирамидада пирамиданын чокусу анын негизинин борборуна проекцияланат. Туура пирамиданын каптал гранынын бийиктиги апофема деп аталат. Чиймеде А2, П, А3 гранынын бийиктиги ПЕ бул пирамиданын апофемасы болуп эсептелет. Туура N бурчтуу пирамиданын касиеттери. Туура N бурчтуу пирамиданын бардык каптал кырлары өз ара барабар. ПА1 барабар ПА2ге, ПА3 барабар жана башка ПАНге. Ал эми туура N бурчтуу пирамиданын бардык каптал грандары өз ара барабар. 3 бурчтук ПА1, А2 барабар 3 бурчтук ПА2, А3 жана башка 3 бурчтук ПАН, А1 3 бурчтуктары бири-бирине барабар болушат. Эми биз кырлары А болгон кубту карап көрөлү. Бул кубтун диагоналдарын туташтырсак, алардын диагоналдары бир чекитте кесилишет. Кубта жалпы чокусу анын диагоналдарынын кесилиш чекити болгон, бири-бирине барабар болгон 6 туура пирамидалууга болот экен. Ушундай пирамидадан 6 кубтун ичинде жатат деп элестеткиле. Бул кубтун көлөмү А кубка барабар.
Ал эми алынган туура төрт бурчтуу пирамиданын негизинин жагы Ага барабар, ал эми бийиктиги А бөлүнгөн 2-ге барабар. Пирамиданын көлөмү кубтун көлөмүн 6-га бөлгөнгө барабар болуп атат. Анткени кубтун көлөмү А кубка барабар, ал эми бир кубта 6 бири-бирине окшош туура пирамида пайда болгондуктан бир пирамиданын көлөмү А куб бөлүнгөн 6-га барабар. Эгерде биз муну 3-төн 1 көбөйтүлгөн А квадрат көбөйтүлгөн А бөлүнгөн 2 деп жазып алсак, мында А квадрат пирамиданын негизинин аянтын берет, ал эми H барабар А бөлүнгөн 2 бул пирамиданын бийиктигин берет. Анда биз негизинин жагы А жана бийиктиги H болгон туура төрт бурчтуу пирамиданын көлөмү анын негизинин аянтын бийиктигине көбөйткөн көбөйтүндүсүнүн 3-төн 1-ине барабар деп жыйынтык чыгарсак болот экен. Демек, пирамиданын көлөмү 3-төн 1 көбөйтүлгөн S көбөйтүлгөн H. Мында S негизинин аянты, H пирамиданын бийиктиги. Эми биз 3 бурчтуу пирамиданын көлөмү анын негизинин аянтын бийиктигине көбөйткөн көбөйтүндүнүн 3-төн 1-ине барабар болот деген теореманы далилдейли. Далилдөө үчүн 3 бурчтуу пирамиданы алабыз. Бул пирамиданын негизи 3 бурчтук А бысы болсун, ал эми анын аянты S'ке барабар болсун. Бул пирамиданын бийиктиги H болсун. Биз OX огун тандап алабыз. OX огун пирамиданын чокусу O'дон баштала тургандай кылып, жана анын негизин АБС тегиздигин перпендикуляр болуп кесип өтө турган окту тандап алабыз. Бул окко перпендикулярдуу болгон каалагандай А1, Б1, С1 тегиздигин жүргүзсөк, ал пирамиданы А1, Б1, С1 3 бурчтугу боюнча кесип өтөт. Бул 3 бурчтуктун аянтын биз SX деп белгилеп алалы. Анткени бул өзгөрүлмөлүү болгондуктан SX деп белгилеп алабыз. 3 бурчтук АБО жана 3 бурчтук А1, Б1, О окшош экенин көрүп турабыз. Бул 3 бурчтуктардан жактарынын катыштары А1, Б1дин А Бга болгон катышы, О А1дин О Ага болгон катышы окшоштук коэффициенти боюнча бири-бирине барабар болушат. Пирамиданын негизинин тегиздиги жана кесилиш тегиздиктери параллель болгондуктан А1К параллель АКга. Мындан бурч О А1К1 барабар бурч О АК экендиги келип чыгат. Анда бул 2-3 бурчтук окшош болот. 3 бурчтук А1 ОК1 жана 3 бурчтук АОК 3 бурчтуктары. О А1дин ОАга болгон катышы барабар ОК1дин ОКга болгон катышына. А ОК1 О'дон К1ге чейинки аралыкты биз X деп белгилеп алалы. Ал эми ОКны барабар H деп. Бул OX огунда жаткан сандар деп элестеткиле. Ал эми 3 бурчтуктардын жактарынын катыштары А1 Б1дин АБга болгон катышы ОА1дин ОАга болгон катышына, а бул катыш X'тин H'ка болгон катышындай болорун жогоруда көрүп атабыз. Ал эми С1 Б1дин СБга болгон катышы ОА1дин ОАга болгон катышы. Бул дагы окшоштук коэффициенти X бөлүнгөн H'ка барабар. А1 С1дин Асыга болгон катышы барабар ОА1дин ОАга болгон катышына же болбосо X'тин H'ка болгон катышына барабар. Эгерде 3 бурчтуктун жактарынын катышы К болсо, анда анын аянттарынын катышы К'нын квадратына барабар. Башкача айтканда, SX'тин S'ке болгон катышы X'тин H'ка болгон катышынын квадратына барабар болуп калат. Мындан X квадрат
бөлінген h квадратқа барабар болады. Мындан біз sx-ті туындырып алсақ, sx барабар s бөлінген h квадрат көбейтілген x квадратқа ие боламыз. Эми біз көлөмді алгебра жана анализдин башталышы предметинен көлөмдү табуунун формуласын билебиз. Ага интегралды колдонобуз. Көлөм барабар Адан Б-га чейинки интеграл sx dx. Мында sx өзгөрүлмөлүү аянт. Бизде A1, C1, B1-дин аянты катары алып атабыз. Анда көлөм барабар 0-дон h-ка чейин эсептөөнүн башталышын биз O чеките деп алганбыз. O'дон K1-ге чейинки аралыкты биз x деп алганбыз. Ал эми O'дон K-га чейинки аралыкты биз h деп алганбыз. Биздин өзгөрүлмөлүү аянтыбыз O чекитинен башталып аткандыктан 0-дон h-ка чейин деп алабыз. Демек, интеграл 0-дон h-ка чейин sx dx барабар sx-н ордуна койсок, интеграл 0-дон h-ка чейин s бөлүнгөн h квадрат көбөйтүлгөн x квадрат dx. S бөлүнгөн h квадрат x-тан көз каранды эмес, анда аны биз турактуу сан катары интегралдын алдына алып чыгабыз. Анда s бөлүнгөн h квадрат көбөйтүлгөн интеграл 0-дон h-ка чейин x квадрат dx. x квадраттын интегралы x куб бөлүнгөн 3 болгондуктан s көбөйтүлгөн h квадрат көбөйтүлгөн x куб бөлүнгөн 3 интегралдын пределдерин 0-дон h-ка чейин деп коебуз. Бул барабар биринчи h-тын маанисин койсок, минус 0-ду койсок, жана кыскартууларды аткарсак, 3-төн 1 көбөйтүлгөн s көбөйтүлгөн h болот экен. Бул жогорудагы теоремадагы 3 бурчтуу пирамиданын көлөмү анын негизинин аянтын бийиктигине көбөйткөн көбөйтүүнүн 3-төн 1-ине барабар болот деген жыйынтыкка келдик. Теорема далилденди. Эми биз негизи каалагандай көп бурчтук болгон пирамиданын көлөмү жөнүндө теореманы далилдеп алалы. Пирамиданын көлөмү анын негизинин аянтын бийиктигине көбөйткөн көбөйтүндүнүн 3-төн 1-ине барабар болот. Далилдөө үчүн биз 5 бурчтуу пирамиданы сызып алалы. Бул пирамиданын бийиктиги h болсун, ал эми негизинин аянты s-ке барабар болсун. Биз бул пирамиданын негизин 3 бурчтукка бөлөбүз. S1, S2 жана S3 аянттарына ээ болгон 3 бурчтукка бөлөбүз. Бул 3 бурчтуктар негизи болгон пирамидаларды карасак, биринчи пирамиданын көлөмү 3-төн 1 S1 көбөйтүлгөн h-ка барабар. Экинчи пирамиданын көлөмү V2 барабар. 3-төн 1 S2 көбөйтүлгөн h-ка барабар. Үчүнчү пирамиданын көлөмү 3-төн 1 S3 көбөйтүлгөн h-ка барабар. Биз көлөмдүн касиеттерин айткан убакта, эгерде нерсе кандайдыр бир бөлүктөрдөн турса, анда анын көлөмү ошол бөлүктөрдүн көлөмдөрүнүн суммасына барабар дегенбиз. Анда изделген көлөм V1, V2, V3 көлөмдөрүнүн суммасына барабар болот. Ордуларына койсок, 3-төн 1 S1 көбөйтүлгөн h, кошуу 3-төн 1 S2 көбөйтүлгөн h, кошуу 3-төн 1 S3 көбөйтүлгөн h барабар ар бириндеги 3-төн 1 көбөйтүлгөн h жалпы көбөйтүүчү болгондуктан кашааны сыртына чыгарабыз. Анда кашаанын ичинде S1 кошуу S2 кошуу S3. Бул негизинин аянтына барабар. 3-төн 1 h көбөйтүлгөн S болуп калат. Теорема далилденди. Эми маселелерди карайлы. Бийиктиги 12 сантиметрге барабар, ал эми негизинин жагы 13 сантиметрге барабар болгон 3 бурчтуу туура пирамиданын көлөмүн тапкыла дейт. Туура пирамида болуп аткандай, негизи туура 3 бурчтук. Башкача айтканда, негизи тең жактуу 3 бурчтук. Чиймесин карагыла. PO бийиктиги 12 сантиметр, AB 13-кө барабар, BC 13-кө барабар, AC 13-кө барабар. Негизи ABC тең жактуу 3 бурчтук. Анда көлөмдүн формуласы боюнча көлөм негизинин аянтын бийиктигине көбөйткөн көбөйтүндүнүн 3-төн 1-ине барабар. Демек, биз негизинин аянтын таап алсак,
Үч бурчтуктун аянты анын эки жагы менен алардын арасындагы бурчтун синусун көбөйтүп жарымын алганга барабар деген формуланы колдонобуз. Анда 2-ден 1 көбөйтүлгөн 13, көбөйтүлгөн 13, көбөйтүлгөн синус 60 градус. Эсептөөлөрдү жүргүзсөк 84,5 көбөйтүлгөн тамыр алында 3 бөлүнгөн 2-ге барабар. Кыскартсак 42,25 тамыр алында 3 сантиметр квадрат. Бул негизинин аянты. Ал эми h белгилүү 12-ге барабар. Берилген формулага ордуна койсок 3-тен 1 көбөйтүлгөн 42,25 тамыр алында 3 көбөйтүлгөн 12. Эсептөөлөрдү жүргүзсөк 169 тамыр алында 3 сантиметр кубка барабар болот экен. Демек, бул маселенин жообу 169 тамыр алында 3 сантиметр куб. Негизинин жагы А жана каптал кыры Б болгон 4 бурчтуу туура пирамиданын көлөмүн тапкыла. Негизинин жагы А, демек, туура пирамида болуп аткандыктан 4 бурчтуу, негизи квадрат болгон пирамида болот. Анда негизинин аянты А квадратка барабар. Ал эми АО бул квадраттын диагоналынын жарымына барабар. Ал сырттан сызылган айлананын радиусу болот. Ал А тамыр алында 2 бөлүнгөн 2-ге барабар. Жогорудагы мисалдарда эле АОП тик бурчтуу үч бурчтугунан ПО катетин тапсак, ал барабар АП квадрат минус АОнун квадраты. Барабар квадрат тамыр алында Б квадрат минус А квадрат бөлүнгөн 2-ге. Мындан квадрат тамыр алында 2Б квадрат минус А квадрат бөлүнгөн 2 келип чыгат. Ал эми көлөмдү табуу үчүн көлөмдүн формуласынын ордуна койсок 3-тен 1 А квадрат көбөйтүлгөн квадрат тамыр алында 2Б квадрат минус А квадрат бөлүнгөн 2. Жөнөкөйлөтсөк А квадрат бөлүнгөн 6 көбөйтүлгөн квадрат тамыр алында 4Б квадрат минус 2А квадрат болот экен. Демек, жообу В барабар А квадрат бөлүнгөн 6 көбөйтүү квадрат тамыр алында 4Б квадрат минус 2А квадрат болот экен. Негизинин жагы А жана каптал кыры Б болгон 6 бурчтуу туура пирамиданын көлөмүн табуу керек болсун. Туура 6 бурчтуу пирамида. Көлөм 3-тен 1 көбөйтүлгөн S көбөйтүлгөн H'ка барабар. Ал эми 6 бурчтуу туура 3 бурчтуктун аянты S барабар А квадрат көбөйтүлгөн 3 тамыр алында 3 бөлүнгөн 2-ге барабар. АО бул сырттан сызылган айлананын радиусу. ПО барабар АПнын квадраты минус АОнун квадраты, же бул барабар квадрат тамыр алында Б квадрат минус А квадрат, бийиктик болот. В барабар 3-тен 1 көбөйтүлгөн S көбөйтүлгөн H болгондуктан ордуна койсок 3-тен 1 көбөйтүлгөн А квадрат көбөйтүү 3 тамыр алында 3 бөлүнгөн 2 көбөйтүү квадрат тамыр алында Б квадрат минус А квадрат. Жөнөкөйлөтүүлөрдү аткарсак А квадрат бөлүнгөн 2 көбөйтүү квадрат тамыр алында 3 көбөйтүү Б квадрат минус А квадрат келип чыгат экен. Демек, жообу В барабар А квадрат бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн квадрат тамыр алында 3 көбөйтүү Б квадрат минус А квадрат. Эми 6 бурчтуу туура пирамиданын негизинин жагы А, ал эми негизиндеги 2 грандуу бурчу 45 градуска барабар болсун. Пирамиданын көлөмүн тапкыла дейт. Туура 6 бурчтуу пирамида берилип атат. Бул пирамиданын О, Н иштен сызылган айлананын радиусу Сды жагына перпендикуляр. 3 перпендикуляр жөнүндө теорема боюнча ПН апофемасы дагы Сды жагына перпендикуляр болот. Анда 2 грандуу бурчтун сызыктуу бурчу
ОН П бурчу 45 градуска барабар. ОН бұл иштен сылган айлананын радиусу болгондуктан ал А тамыралында 3 бөлүнгөн 2ге барабар. Ал эми ПО же болбосо ОН бұл бийиктик. Анткени 3 бурчтук ПОН тең капталдуу тик бурчтуу 3 бурчтук. Тең капталдуу 3 бурчтуктун каптал жактары барабар болгондуктан ПО барабар ОНге. Ал эми С туура 6 бурчтуктун аянты болуп аткандыктан S барабар А квадрат көбөйтүлгөн 3 тамыралында 3 бөлүнгөн 2. Бул негизинин аянты. Ордуна койсок көлөмдүн формуласынын 3-төн 1 көбөйтүлгөн А квадрат көбөйтүү 3 тамыралында 3 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн А тамыралында 3 бөлүнгөн 2 эсептөөлөрдү аткарсак 3А куб бөлүнгөн 4кө. Демек, бул маселенин жообу В барабар 3А куб бөлүнгөн 4 көлөм бирдигине барабар. Эмесе биз сабагыбыздын аягына чыгып калдык. Үйгө тапшырмаларды белгилеп алгыла. Пирамиданын негизги элементтеринин аныктамаларын кайталагыла. Пирамиданын көлөмүнүн формуласын жатка билүүгө аракет кылгыла жана аны колдонуп маселе иштегиле. Ким Бекбоевдун китеби менен окуп жаткан болсо, параграф 39 номер 1-ден 12ге чейинки көнүгүүлөр. Ал эми Погореловдун китеби менен окуп жаткандар үчүн 22 параграф 199 пункт номер 33-43 маселелерди өз алдыңарча иштөөнү сунуш кыламын. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.